Assalomu alaykum agayın. Qanbek Osmonalievich köpden beri süйлöşelekmiz. Geçe men de ukdum ele ruhani birimdik el aralık forumu bolot. Ana gelin istegende bizde wagt bolboy alış joldan çarçap kelip bara algan emesmin. Ana özüňiz kaçypsyz. Sen bunday birimdik degen emi awa menen suuday zarыл bolup turgan kes hazır. Ооба. Ana bunu gayran ulu Çıngiz Aytmat agabızda kesinde Issıkköl forumu da ötkörgön. Dünyanın bütün intellektual meylerin jıynap alıp ötkörgön. Anday andan beri anday dengelde ötkörgön. Ana biz nüydö ötüp atat dep koyalım. Munda özünün Ооба. respublikanın dengelinde. Ana mına o jerde emne deyit aylanayın. Baba kalkosuna kosunday de tamaşalayın. Kırgı Manas Uluttuk Teatrı, Kırgız Jolu, Qoomduk Birikmesi, Karasay atında Bişkek Memleketlik Üniversitesi, Kırgız El Bilimdigi, Umayene, Jarıgı, Fondor, Üylötler, Harmonia. Sözün kıskası köp uyumlar katışıptır. Hem bunu katışkan demez kep. Kep oşol kanday dengelde etkönünde. Ооба. Oşon sizden atayın surayın dep geldim. Sebebim Рахмат. siz Рахмат. fiziksiz, fizika ilimlerin doktorusuz, tajribаңыз бар, tak iştegen, tak жүрgön adam katarı da. Men mındaydan köp taşagan jayım бар. Bizdin kırgızlar uşul janagınday эле жайма bazar kılıp эле bunu har kim özünün emesi menen ötkөрüp эле anan dengeli tömön bolup kalçı эле da. Ооба. Şu siz kanday boldu, siz kanday ötkördüңөр bunu özü? Göz карашыңыз bileyin dedim. Рахмат. Hmm. Рахмат жука ошол атайын мындай жөн отуруп албай ушуну бир калың элге жеткирип коелу деген Ооба. аракетиңиз Ооба. өзү жакшы аракет. Söz. Анткени сырттан караган кишиге бир укмуш бир мындай бир форум болгондой сезилет. Аябай громкий болуп атпайбы? Ооба. Гүл күркүрөгөндөй болуп атат. Мен Таталышы. өзүм дагы ошондой деп эле баргам. Ооба. Чынында. Ооба аракет кылышыптыр. Hmm. Сөзсүз рахмат айтыш керек. Белгилүү уюштуруучу коомдук ишмер Кадыр Кошалиев, профессор Сулайман Кайыпов, анан ушу Манас улуттук академиясы, Манас улуттук театры, анан баягы сиз айткан бир нече коомдук уюмдар, бир эки университетте жүрөт. Аракет кылышыптыр. Мен дароо эле ушуну сездим да, кайран гана ошо Чыңгыз Айтматовдун баягы Ысык-көл форуму бир 2-3 жолу өткөрүлүп анан токтоп калган. Ооба. Ошонун бир проекциясындай сездим да. Эми ага атаандашууга кайда? Аны ачыгын айтып коелучу. Ал жетиштеген ал жомок. Бирок эми башка үмүт, балким ошол деңгээлге жеткенге аракет кылган. Балким Мен ошону мындай уккум келип атат да. Жагдайлар чыгып калышы мүмкүн, эми ага убакыт керек. Орусча айтканда мартишкин туруп же бир жаңылыгы барбы? Кече биздин Кыргызстандын интеллектуалдык элитасынын баары эмес, баары катышкан жок кече делечи. Кандай принципте чакырылды, мен ага деле кызыккан жокмун, бирок башы көрүнгөн адамдар келишиптир. Мурдагы депутаттар, мурдагы министрлер, академиктерден эч ким жок. Анан негизинен баягы коомдук уюмдар көп жүрөт ал жерде. Мисалы үчүн кээ бир коомдук уюмдарды мен укпапмын эле. Бирок программасын карап, кызыгып, өзүм эми окумуштуу катары чынында кызыгымда темалар абдан актуалдуу темадай көрүндү. Администрациядан катышып отурушту, жооптуу кызматкерлер. Мени кызыктырганы жана талкуу анан майнап кандай болду деген сөз да. 6 доклад, 6-7 доклад болду. Мен физик катары баягы кванттык аң сезим деген теманы ушу мурун анонсировать этишкен. Дүйнөлүк тема да бул. Бул эми дүйнөлүк тема, дүйнөлүк фундаменталдык тема. Бунун оң жактарына караганда терс жактары көп бул тема. Ооба, өтө. Себеби ошону баштаган Ричард Роджер Пенроуз деген азыр 93-кө чыккан физик бар, академик, Оксфорд университетинин профессору. Анын лекцияларын көп укканбыз убагында, китептерин көп окуганбыз. Ошол киши бир китеп жаза койбойбу 89-жылы. Кудайдын деле иши бар, колу бош эмес дегендей мааниде да. Анан ошон үчүн классикалык түрдө аң сезимди кароо азыр мындай бир эскирип калгандай болду. Кванттык физиканын элементтерин колдосо кандай болот? Коомдук жашоо, турмушка, аң сезимге, жөн ошо аң сезимге, сознанияны. Деп эле жазып койгон, ошол боюнча ал киши өзү кайрылган деле эмес ал темага. Ошондон кийин баягы чала молдо болгондой жазуучулар, акындар, физиктер, математиктер анан баары эметип келип эле анан азыр негизинен коомдук адамдар алдыга алып жүрүшөт. Кээ бирлери
Kur'an'dan da kuantik mekanikanın elementleri var деген кечен жетип атышат да. Мына көрдүңүзбү? Бул баягы мен буну маргиналдуу илим деп коем, же болбосо жалган илим, баягы лженаука деп ачык эле айтышат го. Бирок кече андай тереңдикке жеткен жок. Андай тереңдикке жетип сүйлөй турган Баардык керек. адамдар деле болгон жок кече. Анан мени кызыктырган бир нерсем тынчтык менен биримдикте болушубуз керек. Эми азыр абдан актуалдуу болуп атпайбы? Россия менен айылына чекесинде болуп аткан окуялар, адамдардын өзүнүн баалуулуктары, эмгек мигранттарынын абалы. Мисалы үчүн жыргаганынан бул жерден кеткен жок да биздин уул кыздарыбыз Россияга, Европага, мына азыр кийинки учурларда Америка Кошмо Штаттарына кетип атышат. Агылып атышат тим эле. Ага биздин ишибиз деле жок. Ар ким өзүнүн оокатын, билген оокатын кылып атат. Бул бир эле бизге мүнөздүү эмес. Бул Өзбекстанга, Казакстанга. Сөзүңүзгө алчы биз Мажарстанга барып атык, Венгрияда. Венгрияда деле ушундай маселе экен. Туура. Алардын жаштары ар жакка кетип атыптыр. Өнүккөн мамлекет. Туркияда ошондой. Ошондой эле экен. Бизде эле эмес экен. Россиянын кээ бир жакшы айтишниктери Кыргызстанга качып келип атышат, согуштан. Буягынан келип. Согуштан качып атышпайбы? Вот ушундай алкакта ошо биримдик, тынчтык болсун деген жакшы ниет менен эле уюштургандыктары көрүнүп турат. Эми бул биринчи эле жасалган кадам. Менимче буну эми расмий бийлик өзүнүн кароосуна алып, кече ошол расмий бийликтин патронажы менен өтпөгөндүгү мени ушул ойго алып келди да. Алар да өздөрүнүн боюн оолактаткандай сезилди мага. Кече бир өкүлү келип куттуктоо сөздү мамлекет катчынын атынан сүйлөдү. Бирок арасында ушундай жакшы ойлорду айткан, элдин ичинен сурулуп чыккан, кыргыздын өзүнүн иденттүүлүгүн интеллектуалдык деңгээлине ушул кишилер болду кече. Мен абдан жакшы эме болду. Анан Манас театрынын өзүнүн эмесинде концерттик программасы болду. Ал жерде дагы ошол негизинен ошол тынчтык, биримдик, кыргыздын баягы илгерки иденттүүлүгүн даңазалаган эмелерди чагылдырууга аракет кылышыптыр. Ошол ушул жерден мен кыйга суроо берем да. Биз иденттүүлүк деп атпайбызбы? Муну кыргызча эле Манастан баягы биздин каада салт тигүү деп эле ушул жерде Айтмат башкача айткан жери бар да. Ал жалаң улуттук идеяга айланып калуу, ал өксүк алып келет деген да жери бар да. Ошондой азыркы современный орусча айтканда бириктире алдыңарбы ошондой азыркы идеялар менен? Ага менимче андай мындай бир атып чыккан, топту жарып чыккан бир идея деле болгон жок. Башталыш экен. Эми билем башталышы, бирок уюштуруучуларга мен ыраазы эле болдум. Себеби мындай да, балким бул өзү мамлекеттик катчы өзү баштаган кандайдыр бир мамлекеттин өзүнүн ресурсун колдонгон кандайдыр иш чара керек болгон окшойт. Ошого кече бир жаңычыл, ошого кече бир баягы сигнал бергендей болду да. Мен жакшы болор эле андай болсо. Анан биз өзүбүздүн пикирлерибизди айттык. Мисалы үчүн эми ошо резолюция кабыл алынды, анан кайрылуу кабыл алынды. Ушул эки документтен кане атагана президенттин өзүнө жетсе деген үмүттөрдү айттык. Эми баягы кыргызча айтканда канеке мени жакында мына көчмөндөр оюндарына барып келдик да, болсо эле сөзөйүнчү. Мен Россия менен Украина согушу азыр аң сезимдүү адамдын жүрөгүн титиретип турат. Айтпаңыз. Мына эле казак бауырдастар менен бир оюнду биз тынч өткөрө албай, ушунчалык акыбалда келдик да. Көрдүңүзбү? Ушул эмнени билгизип турат? Биз канткенде ушул эгиз эл деп, мен эгиз деп жүрсөм, ушу балдар таарынды мага. Эгиз дейле бересиз, мына эгизиңиздин кылганы бар депчи. Көрдүңүзбү? Ал жерде бийлик деген болуш керек эле, идеология деген болуш керек эле. Ошо көчмөндөр оюндарынын айланасында билгиш керек эле да. Ошо көчмөндөр философиясынын негизги маңызы ачылып көрүнүш керек эле. Көрүнүш керек эле да. Ошо эле Чыңгыз Айтматтан мисал келтиргим келип атат да. Эми баарыбыз билебиз да, баягы Гүлсаратты образдап жазып атканда казак менен кыргыздардын улак тартышканын жазат го. Көрсөткөн. Укмуш. Мен ушу бала кезде окугам, азыркы эле эстейм да. Эми коштошуп атканда баягы этти чогуу жешип отурушуп, анан коштошуп, бири суунун арка өзүнө кетти, экинчиси берки өзүнө келди. Эми эмдикче жолукканга чейин аман болуңуздар. Тирүү жолугалы. Бала чакаңарга салам айтып барыңыздар. Кандай майрамдык деңгээлде өткөрүлөт. Деңгээлде деп улам бири коштоп баягындай комуз күүсү, домбура күйлөрү менен неметкендерин. Менде мындай бир, мен да буну көп ойлондум мына эле чекесинен. Менде бир мындай жылт эткен үмүт пайда болду эле. Ошодон эле бир ай мурун дүйнөлүк олимпиада болууда Парижде.
Ошондо казак жигит менен биздин кыргыз жигити финалга кандай чыгып, анан бири-бирин кучактап, а куттуктап, жана Өзбектин өзбек тренери. бизге жардам берген. мына кечээ президентибиз машина берди, автомобиль Ооба. берди. Ошондон бери үмүт мындай эме болду эле. Көрсө дагы эле баягы адатыбыз бар экен да. Мисалы үчүн сырткы бир мындай бир башка улуттардын арасында, алыс улуттардын арасында, дүйнөлүк деңгээлде өзүбүздүн баягы түрк эмебиз ойноп кетеби, кыргыздыгыбыз, казактыгыбыз бирге калат экенбиз дагы. Менимче Өзүбүзчө калганда тиңде болот атпайбы Каныбек аслында? Осмоналиев, менимче билимге барып такалат ушул. Албетте, Мына мен туура айтасыз. Европага быйыл биринчи жолу бардым. Мм. Европа бул жолдон чыгып кеттир алар. Конкреттүү кайсы жерине бардыңыз? Мына мен Венгрияга Венгрия. бардык да, Мажарстанга бардым. Ооба. Аларда немиси да келип атат, Чехиясы да келип атат, баары келип атат. Аларда бул улут деген жанагы дин тиги бу каршы деген идеялар жоюлуп кетти. Жоюлуп кеткен. Көрдүңүзбү? Алар үйүндө эле болот. Өздөрүнүн баягы сыйынса сыйынат, өз үчүн. Жанагы жерде алар маданияты менен, бийик маданияты менен биргелешип өткөрөткөн да. Биздикин карабайсызбы? Биз жанагы эле жапмача эле өзүбүздүн идеябыздан, билимсиздиктин эле сазына батып кеткендей туюлат да ошо. Казак кыргыздын ортосундагы мамиле 30 жылдан бери теги эле оңолбой койду. Оңолбойт экен. Оңолбой койду. Мен кээде түңүлүп кетем. Бирок аны оңолтууга жасаган аракеттерибиз конкреттүү болуш керек. Айланайын, мына Курдайдан эле ары өтчү. Өзүң эмес, машинаң эмес, өзүңө да өткөрбөй керек болсо дегендей. Мына ушундай курч суроо берейин сизге. Ушул жерден ошол оңолуш үчүн биз өзү күчтүү нация, улут, күчтүү мамлекет болушубуз керек экен. Бир гана жолубуз. Толугу менен кошулам. Бир эле билимдүү болушубуз керек экен да. Биз өзүбүздү коргойт. Өз агасын агалай албаган, бирөөнүн агасы сагалайт болбой эле. Ооба. Келип, мына айрыкча мен тилди жетектегенде көп көзүм ачылды. 60-дан ашып 70-ке жакындап калдым. Мен көзүм ачылып атат. Биз тилибизге дагы мындай үстүртөн күйөт экенбиз. Идеологиябыз десе Ураанчыл да. Ураанчыл экенбиз. Мына идеология деп 1 жылдан бери жазып атышат кана ошол документ. Анан дагы бир айта турган нерсе, мына уруучулуктан казактар да чыга элек экен, биз да чыга элек экенбиз. Дагы эле келип эле баягы коом, мына өзү менен эле райондон баштайынча Каракулжа коому, Кокуй Чүй коому, анан да Нарын коому, Талас коому качан улут болобуз. Кээ бир коомдор акча топтоп алышып, кадрларын кошо баштап. Мына ушул жерден дагы айтайын, мына президент кээде ошондой банальный көрүнөт да, мындай примитивдүү көрүнүп атпайбы, мындай ушу президенттин да ишиби дегендей. Акыр чикир тазалап атат, айласы кеткен. Түн алып чыккыла деп айтып. Анан түн алып чыккыла деп айласы кетип атпайбы? Иштебейт чыт. Анда камаш керекпи? Камчыбек Тажиев жанагы жети баштуу коррупцияга канча аракет кылып атат. А биякта эл ойгонбой атпайбы? Эл эмнеге? Такыр ойгонбой атат. Кечээ ушул жөнүндө сөз болдубу ушундай? Болду. Кечээ ушул жөнүндө абдан катуу сөздөр болду. Айрыкча эмелерде болду баягы. Докладдардын өздөрүндө, докладдар баягы стандарттык. Мен эми докладымды орусча жазып келдим эле, орусчалап коеюн дегендер болбодубу? Эптеп баягы бир эмеден өтүп коюш керек. Ооба. Анан улуттар аралык, биздин өзүбүздүн Кыргызстан ичиндеги улуттар аралык мамиле жөнүндө дагы эле баягы Совет Союзунан калган эски канондон кутура албайбыз. Ошодон эмете албайбыз да. Болду. Болгондо дагы бирок барып келип эле баягы сиз айткан уран да. Уран Кокуй, мына Маңкурт дегенди Чыңгыз Айтматов бүткүл дүйнөлүк кылып таштады эле. Эми биз дагы ошондой бир бүткүл дүйнөлүк кыла турган бир идеологияны ойлоп табабыз дешпедиби? Эми бул жерде парадокс. Маңкуртту Айтматов кыргыз үчүн эле жазгандай сезилет мага. Дүйнөнү эмес, өзүбүз бизге эле жазылган. Ооба. Ошону аңдап түшүнө турган ашыкча мээ керекпи? Дүйнө сиз айткандай маданияттын туу чокусуна чыгып алып эле өз ара мамиле кылып атышат. Ооба. Өз ара Венгриядан көрүп келген турбайсызбы? Көрүп келдим. Мен Эстониядан СССРдин учурунда эле көп ошол жерде эле чоңойдум десем болот да. Алардын деңгээли, алардын улут үчүн күйгөнү, аларда уран деген жок. Мисалы үчүн мурунку эстонец начальник деп коелу же башкарма деп коелу, ошол ишкананы кандай башкарса, анын ордуна келгенде эле ошону улантып кете берет. Анан эми бүгүн дагы бир жерге чакырып атат, эртең деле чакырып атат. Анан китептердин бет ачары, тойлор. Эми дагы бир эле менин Тазирдүү бир акелерим чакырыптыр. Уруунун китебин чыгардык эле, ушу урууга катышып бергиле дейт.
Эми мен айттым айлам кеткенде канча эс ойдуңар бар экен десем 3'tü дейт. Анда 7-3 эле бара элем ошол Ооба, жерге. ооба. Башка айла жок. Бул эмнеден келип чыгып атат? Мм. Бул келип эле биздин бирдиктүү идеологияны жолго койбогонубуздан келип чыгып атат. Мисалы үчүн экөөбүз тең эле мындай дурус эле жазганды билебиз, колубуздан деле келет, аны жазса болот. Мисалы үчүн экөөбүздү коюп койсок 5-6 идеология жазсак болот. Ооба. Бирок аны эл кабыл алабы? Кабыл алабы? Албайт да. Эл тентек болуп калды, бейбаш болуп калды. Такыр чыгып кеткен экен. Кокуй, бул биздин мына менин Кытай уруум, бул кыргыздардын урусунун фундаментинде турат. Келгиле ушунун эмесинен курайлы. Баарын ушуга алып келет. Алып келели. Же болбосо адигине, же болбосо бул жагы тагай, бул жагы андай, мен мындаймын дегенге өзүбүз дагы ошого макул болуп, кээ бир академиктерибиз ошо уруулардын башчысы болот го. Менимче мына мен сиз көчө барбай калдым. Ушул урухий биримдик эл аралык форумунун темасы, лозунгу ушу канткенде ушундан чыгабыз деген тема коюлуш керек го дейм да. Ооба. Кыйгас эле коюлуш керек. Ооба. Азыр дагы бир жума бекен, азыр 10 күн болсо керек, кече бизге убакыт берилди. Ошо резолюцияга дагы, кайрылууга дагы өзлөрүңөрдүн оюңарды киргизгиле деп. Мен моменттен пайдаланып сизден да суранат элем. Мындай да, эми жазып аракет кыла береличи. Болгон баягы нерселерибизди. Бирок менимче президент өзү баш болгон бардык мен айтат элем, саясий истеблишмент кайдыгер карап атат. Буга сүңгүп кирип, Ооба. элдин башын бириктире турган нерсени жасабасак болбойт. Баягы эми сиз экөөбүздүн акебиз көп кеп кылабыз. Сальжан экенин ушу кыргыз интеллигенциясынын көзү желкесинде деген боюнча эле жүрөбүз. Ооба. Ооба. Анан баягы тойлордо эле коюп эле тойлордо сүйлөмөй. Анан көчө мен кызыкканым сизден сурайын деп келгеним ушул. Ошо тойлордун деңгээлине чыгып бир конкреттүү сунуштар, кызаңдашып, талаш тартыш болду ошол жерде. Талаш тартыш болду. Ошо кванттык сезим боюнча бир топ талаш тартыштар болду. Анан дүйнөнү кое туруп биздин өзүбүздүн кыргыздын абалын оңдоп алалычы деген сөздөр болду. Анан дүйнөлүк контекстте кыргыз деле анын субъектисинин бири болгондуктан биз анда эске алышыбыз керек деп айттык. Алардын катарында мен да болдум, мен өзүм айтып койсом болот. Анан белгилүү окумуштуулардын дагы мындай сөздөрү болду. Бирок мен кече кандайдыр бир мындай бир чир алып, ой, ушундай магистралдык жол менен кетсек туура боло турбайбы деп келе алган жокмун да. Баардыгы дагы эле ошол өзүбүздүн деңгээлге жараша. Көрдүңүзбү, жанагы биздин билимсиздигибизди ойлойм. Дүйнөнү коюп биз өзүбүз чечпейлиби деген. Азыркы интернет заманында, азыркы мына техниканын заманында түп-түз дүйнө менен туташ чечиш керек. Ошого акыл жетиш керек. Болбосо биздин тагдырды дүйнө чечип коет да. Чечип коет эртең. Бизде сурабай туруп эле. Эртең чечип коет. Ошон үчүн биз активдүү катышуучусу болушубуз керек. Мен казак туугандарга да айтып келдим. Биз мындай жүрүш менен көрүнгөнгө жем болуп кала берет экенбиз дедим да. Орой айтканда. Кала беребиз дедим. Кийин кала беребиз. Ооба. Бул кебетебиз менен. Анан ошон үчүн мына элди улут, элдин жанагы мисалы үчүн көчөдөгү мына келбеди, Германиянын канцлери келип атат. Шольц келип атат. Бул чоң саясаттар жүрүп атат да. Ооба да. Японияныкы келет, өткөндө келе албай калды, келет. Кытай дагы ошол Борбордук Азия менен иштеп атат, Россия иштеп атат. Чынында эле геосаясат азыр абдан катуу жүрүп атат. Бул ал дүйнөнү тутумдаш карабасак эч өнүгүдүгөн болбойт. Анан эми акыркы эле сураганым ошол өзүңүз канааттанып эртеңки жолго бирдеме болдубу? Боло турганбы? Эми болду деп мындай конкреттүү түрдө айта албайм. Бирок ушул багытта Чыңгыз Айтматов окуя ушундай кылды элем деп эле отуруп алганыбыздын өзү чоң күнөө болот да. Чоң күнөө болот. Менимче баягы эле катышып жүргөн кишилерди чакырып койгулачы. Анан мондай тема коюп туруп өткөрө коелу деген эмеден стереотиптен кетишибиз керек. Бара келди, мен сизден ушун эл үчүн ошол жаштар азыркы башкача ойлонгон, тескери ойлонгон кишилерди келиш керек. Ошолор керек болуп атат да. Ушул керек да. Ыйкы-тыйкы болуп. Анан баягы керек болсо бир күн, 2 күнгө созулса мейли. Баягы эле узун лекцияны окуган акелерим жүрөт да. Анан качан обед болот, качан тамак берилет деп. Чынында ал деле керек. Биздин менталитет ошондой. Анын өзүнүн орду бар да. Анын өзүнүн орду бар да. Ошон үчүн кече менде ушундай бир жарым жартылай андай пайда болду да. Мына мен таң калганым, шекериңиз соосуңузда. Президент бекеринен жана коңгуроо кагып акырчы кирип тазалап атабы?
ушуну көтөрүп чыкпайлыбы бир коом? Ушуну президенттер колдобойлубу деп бир коомдор алып чыкпайбы? Ушуну Жок, тазалап алып чыкпайлыбы? дымый эле калышты го. Мэр деле эч нерсе дебейт. Мамлекет катчы деле эч нерсе дебейт. Министрлерди айтпай эле коеюн. Губернаторлор эмне кылып атышат билбем. Чынында эле бул мына ошол эле Камчы Кыдыршаевдин аракети. Мына кече алтын мафиясына кол салды. Ооба. Экөөнү камап койду. Түз эле. Эми аны жөн эле босага алып, колдон буттан алып көтөрүшүбүз керек. Баягы илегенде болуп жүргөн, улам революцияларды өткөрүп жүргөн баатырларды да камапка кол салып атат. Элдин арасында сөз болчу да алар. Ооба да. Сөз болчу да. Эми ошолордун баары теричтирилет деген үмүтүбүз бар. Бирок биз уктап жата берсек, ал эки киши, экелей киши канча бийлиги болсо деле. Сизден так илимдин өкүлү катары так ушуну сурайын дегенде, эмне үчүн интеллигенция жалпы эле баягы сөздү айтат дагы, ал конкретный иштерге келгенде дүйнөнү айкалыштырыш керек. Интеллигенция өзүнүн билими менен катуу бекемделиш керек экен да. Тилекке каршы мен интеллигенциямын, мен элитамын дегендердин өздөрүнүн билими тайкы болуп бараткандыгын мойнубузга алалычы. Колуман келсе экзаменаларын элем ошолор. Мен дагы депутаттардан баштап чиновниктерге чейин. Аманчылык болсун, эми азырынча шу кийин улайбыз. Макул, макул.